бериштеп салтында, жалынды жаштар чагында, таңда бериштеп салтында, жалынды жаштар чагында, бүгүн жаштык барында, оку иштен тартында, бүгүн жаштык барында, оку иштен тартында, кең келечек алдында, алга сүрөр тартында. Эргеге окууда оюн күлкү тамаша, жалынды жаштык чагында. Эргеге окууда оюн күлкү тамаша, жалынды жаштык чагында. Таң алдында салкында, талай күзү жаңырды, ойдон коруп болду жаштык чагында, ойдон коруп болду жаштык чагында. Кала жаштар жагында, кала жаштар жагында. Ойдон коруп жанды жаштык чагында, ойдон коруп жанды жаштык чагында. Анда мен аттабай ата салтынан, амандык сурайм калкыман. Эң кетпей ата салтынан, мен эсендик сурайм калкыман. Акын болуп келген соң мен акшум карсындың алкынам. Мынакей ала тоодой жер менен ак мөңгүсү жаркыган. Мынан ак суу деген жергеде ак чөлмөк оюн болуудан ырчылары таңшыган. Андан алдыңда төгүп ырымдың ай, ушоң ак куласындың алкына. Мынакей ак суу деген жерден биз, арык мырзаң элден биз. Эчен тарыхты карасак,
Düşmanдар menen karmaşıp kede jengenbiz. Tarıhtın betin karasak geçen azaptı dağı görgönbüz, jır kaldı dağı görgönbüz. Geçen 16. Yıllarda Kıtaydı gözдөй kaçkan el. Biro kıyla düşmanға tap bergen Kırgızdan kıran çıkkan çapçan el. Hazır mınan öner pozdur köp çıgıp örlöp bara jatkan el. Bolboso Ыбырайдай болбосо комузчусу дагы бар. Аксубайдай ырайткан добушчусу дагы бар. Кыдыра кедей болбосо санатчысы дагы бар. Саякбайдай күпүлдөгөн манасчысы дагы бар. Алардын баары буйрсаң ак калпак элгетте таанымал. Эмиң алардын айтып олтурган менде якыныңдын багы бар. Эмиң ушундай жерге келгенде комузду колго бек кармап Коз кеп тандап ырдап өтсөк болобу? Эң ак комуздун көдөнүн тырмап өтсөк болобу? Бул ак суу деген кенен жер, ак бейли белен жер. Ойлоп олтурсаң агарып таңың аткан жер, кызарып күнү баткан жер. Чагылып көлгө күн нуру, чалкып көлү жаткан жер. Бул атадан калган улук жер, ак мөңгүүсү тунук жер. Эми кыйладан бери келаткан Кыргыздан улуу салтулук, Кыргыздан улуу наркулук. Ушинтип жакшы иштер болса экен, жакшы сөздөр айтылып, акындар төгүп турса экен, каймагың ырдың калпылып. Анан Замирбек устат айткандай, биздин ынтымагыбыз бек болсун. Антпесең ынтымагыбыз жок болсо, мындай тойлорду кантип тойлойбуз, мындай ойлорду кантип ойлойбуз. Кыргызым ынтымактуу бололу, астың ыркыбыз кетсең оңбойбуз. Кенжеси жетакенин Кыдыр аке. Кылганы кыргыз үчүн кылым тете, тоошуп жарып чыккан аккан суусу торолтуп бөлөгөндөй касиетке. Амансыздарбы, ардактуу телекөрөрмандар? Айтоло арык тукум эли жашап, ачылган ал тукумдан канча канат. Данышман академик батырларды даң салып ак суу жери берип жатат демекчи. Айтоло ак чөлмөк айыл кештери бүгүн ак суу жергесине келип отурат. Албетте, биздин кыргыздын көркөм дүйнөсүнө ис салган, далайлаган инсандарды, залкарларды тарбиялап чоңойткон мына ушул ак суу жергесинен тоо жарып агып чыккан аппак суусу. Ал эми бүгүнкү ак чөлмөк айыл кештери көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышы мына мынтип өзүбүз айтып тургандай айтылуу ак суу жергесинен уланууда. Иншалла. Кошулуп күй жаңырып майрамында дейт. Музыка күлкү деген дайрамында демекчи. Мынакей ушу касиеттүү Скел жергесинин төрүнөн орун алган ак суу элинин сыймыгы Боз Салкын элдик ыр-бий ансамбль бар. Мына ушул кишилерден, ушул ансамбльдин кереметтүү өнөрүнө дагы бүгүн күбө болобуз деген бир жакын ниетте турабыз. Албетте, биз мына мынтип сиздер менен саламдашканча, биздин Боз Салкын ансамбль өздөрүнүн шаңдоо жакшынакай ыр-бийлерин баштап жиберген учуру. Ooh.
аттың таққасы, ағейрем көлдің жаққасы, айтпайынша жазылбайт, о, құр-құр күңөт-ай, қыздыны қапасы. Көк боз аттың таққасы, көлгейрем көлдің жаққасы, көрмейінше жазылбайт, о, құр-құр күңөт-ай, қыздыны қапасы. Топ-топ ұшқан таранчы, тобын бір ұзбайт қарачы, топ бекештен içine, о, құр-құр күңөт-ай, барбы қарачы. Сап-сап ұшқан таранчы, сабын бір ұзбайт қарачы, сан бекештен içine, о, құр-құр күңөт-ай, барбы қарачы. Ой, бай күңөт-ай, барбы қарачы. Арбаңыздар сесілеп, бар болыңыз келтіреді. Bakın bizge içine bir bakıp gerek.
Gökdelek, bizden sizde kim gerek? Sizden bizde el gerek. Akdelek, gökdelek, bizden sizde kim gerek? Sizden bizde el gerek. Akdelek, gökdelek, bizden sizde kim gerek? Akdelek, gökdelek, bizden sizde kim gerek? Bizden sizde kim gerek? Akdelek, gökdelek, bizden bizde hangisinden gerek? Akdelek, gökdelek, bizden sizde kim gerek? Akdelek, gökdelek, sizden bizde çok gerek. Akdelek, gökdelek, bizden sizde kim gerek? Akdelek, gökdelek, sizden bizde Ayrok gittim. Öz olsuna öteden beri mahkamasına utulup kaldılar mı? Beni ayımın aldı tatmak gitti. Kırmızmakta telefon, kolunlarda kolun var. Kızlar hepten serpince, kızı oyun çığırında. Elcilikte devrelim, elin kızga değmelim. Devam bağın sevgili, cennet düşsün bu elin. Birisi yanıydı,
Карындаш, капаланбачы, моңайбачы. Бақытың болбады, ешқашан тыйбасын. Ұнытпай досторың, түбілік сыйласын. Іздеді өмірді, бош жүріп емес кейіп. Арбіріме тадыр, сен бүгін сезгенің. Мұнайба деме, қайғырба деге. Мұнайба деме, қайғырба деме. Қапаланба деге, бұл да жаштық деме. Болды қайғырбастан күліп жүрші еме. Мұнайба деме, мұнайба деме. Мұнайба деме, мұнайба деме. Адамдық сабақтың арттырып шашағын. Төгілмей көздаршың, махаббат бұл жасың. Болды қайғырбастан күліп жүрші еме. Мұнайба деме, қайғырбачы деге. Мұнайба деме, қайғырба деге. Мұнайба деме, қайғырба деме. Қапаланба деге, бұл да жаштық деме. Болды қайғырбастан күліп жүрші еме. Мұнайба деме, мұнайба деме. Мұнайба деме, мұнайба деме. Kız yerim öz yerim de basçılar. Kız yerim özlerim de vayçılar. Uğur tuş tarafka bölünmöy. Bir jеңден кол bir жакадан баш чыгар. Uzak жылдар сиңип калган сезимге уру керек чыгар кезимде. Жаңы жагы гана өсүп жаткан өлкөбүз өз балаңдай дайым турсун эсиңде.
ишинде башчылар эл балага мен шайлаган жакшылар ыдыранды урууларга бөлүнбөй бир жеңден кол бир жакадан баш чыгар ынтымакта ыйман менен иш менен бир жеңден кол бир жакадан баш чыгар бир жеңден кол бир жакадан баш чыгар Алтатаң өткөн жергеден калган бир көңүл ой чыккан жан кайрылып кайта келбеген алака кылсаң ач көзгөң алганын кайра бербеген күлүктөр чуркай төр менен күкүктөр сайрайт үн менен аялдын көркүң эр менен дыйкандын көркү жер менен алтындан комуз күй айтам айчылык жерден сыр айтам күмүштөн комуз күй айтам күнчүлүк жерден сыр айтам ашуга салсаң үлөк таштайт арык бир аттын чобуру асмандан учуп куркулдайт ала бир канат собуру адамзат пенденин кошоң арыгандай болот эй жоругу чарбадарлар жайнаган көрүңө тонун эй адырын жаман адам билеби жакшы адамдын кадырын бурчак каржасам асыл жылкы баласым уюкпайт да уюкпайт эртели кечке урсаң жакшы атанын баласым эрикпейт да зерикпейт айгылайып жаңырсаң ач белестен көрүнөт адырдан шамал козголсом асмандан булут сөгүлөт ажал жетип күн бүтсөң ошоң алтын баш элден эй бөлүнөт күн жарыгы тийгендей күлгөнү кызы эй баланын көйкөлүп өссөң эгин чөп көрк экен эгин таланын сыйлашпай кетсең жат болот сыр билги жакын адамың умтулсаң жакшы жүрүгөң узарат жаштар кадамың кыялым толку ырдасам кызыгын сөзүн табамын кырдаалың барда жигиттер кыйын бир ишке жарагын жабыркатып саргайтат жакшысы болбой жаланын күлүктөр чуркайт мүргүбөй күн белең күндей тийгидей аргымак чуркайт мүргүбөй ай белең айда тийгидей эрдик кылсаң бир сонун ошоң эл эскерибей жүргүдөй жакшы конок ток болот жаман бир жүрөгөй жок болот ойлоп отурсаң октон күлүк ой болот шаттанып ырдап отурсаң шайырдын көркү той болот суйкая басып керилген сулуунун көркү бой болот байлыктын чоңу ден соолук баарынан кесел кор болот жүрө жакшы аттын жүрүшү чыгат жорголоп көңүлүңдү көтөрөт көкбөрү тарсаң ойдолоп жоргонун белин жоорутпа жамандык иште колдогон ай жолдоштун көөнүн орутпа аргымак белин жоорутпа аманат назик жан деген ошоң адамдын ай көнүнө орутпа аманат назик жан деген ошоң адамдын ай көнүнө орутпа кыргыз жерим кылымдарды карыткан кыргыз элим чарчабаган арыштан жашоо суусу токтобостон агылат бабам манас чаап кеткен арыктан андан бери канча мезгил өзгөрдү үркүн болду кыйын кезде эл көрдү кандуу согуш нечен жылга созулуп канча адам жеңиш үчүн жан берди жеңиш күнү ыр бий менен коштолду эл жүрөгүн кайгы капа токтолду мына эми жакшы жашоо келет деп эл жүрөгү үмүт менен ток болду элге жакпай канча баш жалмашты кетпейм дешип тактысына жармашты айкөл элим айтса сөздүн чындыгын уялбастан калкы менен кармашты ысык көлдөй чалкып жаткан айтылуу кыргыз элим жашаса экен бактылуу элим сенин өз колуңда бардыгы жакыр болбой жакшы жашап бай туруу элибиздин колго тийди байрагы
Кыргыз элим жашаса экен жайдары, башчылардын элге тийип жардамы, мындан ары эч болбосун арманы. Ар күн сайын кубандырып элимди, өтүп турсун бүгүнкүдөй майрамы. Ар күн сайын кубандырып элимди, өтүп турсун ак чөлмөктөй майрамы. Dünya tolup kılkıldap, жер soyulup былқылдап, арғымақ аттар алқылдап, алтынды кийсе жарқылдап, екі қол епсіз ұрылды, ерлердің көбі қырылды, чақ түшкіні түн болды. Бой тірешкен қалың қол, ошондо бір-бірін көрбөс күн болдың ей. Шымдақ жамбасы бер жүрөт, чылбырын сүйреп ат жүрөт, күрсүлөр биридей, күчтүлөр өлүп жатыптыр, барскандар биридей, балбандар өлүп жатыптыр, желигине жел жетпес, желиндер өлүп жатыптыр, тажылары башында кандар өлүп жатыптыр, калкандары калкайып чөккөндө шаңкайып шерлер өлүп жатыптыр. Эки ол эки бөлүндүң эрте туруп карасаң, тең эрлердин жаткан өлүгү ошондо жуушагана койдой көрүндүң ей. Көк белжиген көк кыя манас чаап чыгып барды дейт, көрүнөбү бир жан деп көзгө дүрбү салды дейт, ошондо кара дайра көрүнөт, сууга жетпей берирээк бир адамдын караны кылт-кылт этип көрүнөт, көзүндөгү таштеге жылт-жылт этип көрүнөт. Коңурбай болсоң сени деп кезегин келдиң эми деп, сырттан манас баатырың бугалуу жерге салды дейт, букурап кууп калды дейт, арстан манас баатырың адырмак жерге салды дейт, аркырап кууп калды дейт. Ошондон аты бейне бир жолой, өзү бейне бир жолой, баягы коңур токтобой качып берди куулуп, кадимки баатыр окшобой. Коңурбайдын караты албан күлүк мал экен, 20 эки капталда 40 канаты бар экен, жанын сабап күүлөнүп сызып калган чак экен, жамбыда ирмеп туягын кызып калган чак экен. Камманастын ак кула жото жилик жоңгондой, жолу бийик коргондой, соорусунун үстүнө 12 кудач казанды асып койсо тургандай, күркүрөтө сүздүрсөң ири сууну бургандай, жаныбарың ак кула жанын байлап намыска, укмуш күлүк караттың узатпастан алыска. Оргуй жүгүрдү, ортекедей түйүлдү, илти бели бүгүлдү, эр манас жетип саят деп Коңурбай жандан түңүрдү. Эки өңүрү талактап, эси чыгып алактап, атынын оозун бурганда, канжыттанган дайрага кан Коңурбай урганда манас жетип бурулдуң алгаранын куйругу суңганда коргоңурунду. Манас билекке чалып тартканда, те 40 кула чалтын куйругу ошондо түбүнөн бери жулундуң ой. Бүгүнкү оюндун эң кызыктуу жерине жетти окшойт. Албетте эң кызыктуу, эң бүйүр кызыткан ушундай бир азыр толкундануу менен ойной турган мезгил келди, көрө турган мезгил келди. Олу биз азыр программанын башында айтып өткөндөй жалпылап түшүндүрдүм ак чөлмөк оюнунун шартын. Бирок азыр ак чөлмөктүн нагыз ойноочулары үчүн мен кайрадан башынан түшүндүрүп койсом жакшы болот эле. Оболу эки жамаатка бөлүнөбүз. Бөлүнөбүз дагы бул жерде эки жамааттан өздөрүнүн ат коюшат. Ошондо сиздер кандай ат тандадыңыздар? Жамаатыңыздар? Арашан азаматсыздар. Бул команда болсо бизде Хан Теңири. Мынакей Хан Теңири жана Арашан деген эки жамааттын ат салышысын көрөбүз азыр. Бул жерде албетте биздин мына ушул оюнубуздун жүрүшүнө калыс пикир айтып, өзүнүн мындай бир тең тайлашып кетпесин ортодо абалды сактап тура турган, таразалап тура турган биздин калыстарды мен бул жакка чакырып алайын. Муслимова келсеңиз, жана ошондой эле Гүлзат апаны калыс катары бул карыяларыбызды биз алдыбызга чакырып алалы. Оюндун шарты боюнча дагы бир ирет түшүндүрүп кетсем, азыр ак чөлмөктү сиздерге арт жакты көздөй ыргытат, артты карабай турасыздар. Ак чөлмөктү ыргыткандан кийин кайсыл команда болбосун биринчи издеп жөнөйсүздөр. Биз белги бергенде издеп жөнөйсүздөр. Андан соң кайсыл команда тапса дагы колуна ак чөлмөктүн таякчасын кармаган абалда өзүнүн командасынын атын атайт. Ошол эле учурда баттаны көздөй чуркайт.
ким жетип келе алат, жетип келе албаса башка бирөөгө ашырсаңыздар болот. Ал эми тоскоолдук жараткан жамаат болсо өздөрү билгендей, бирок сураныч катуу кармабаш керек. Бирке тартипти сактайбыз. Анда эмесе менимче түшүнүктүү болуш керек. Ким биринчи баттагат биздин ушул ак чөлмөктү жеткирсе, упай ошол жамааттыкы. Анда эмесе кеттик. Азыр анда эрке бала өтүңүз сиз. Барыңыздар бери карап турасыздар. Аны сиздердин байкабашыңыздар үчүн ким нары карап турган камерадан көрүнүп турат. Эрке бала даярмы? 1, 2, 3 жөнөдүк анда. Айларды шиберлесе талабы, кой тарткандар бүт чогулуп балабы, атандашып жылдыздарга ышкыбоз. Айлы күндө биз ойнодук ак чөлүмү. Айлы күндө биз ойнодук ак чөлүмү. Мен ырыктым, менден мурда бекиткин, кыйганы жок менден башка сен эч ким. Жалгыз менен сезишиме себепкин, учкундары көзүмдөгү чекиткин. Учкундары көзүмдөгү Birinci upay Araşan cemaatınыкы. Anda emесе келиңиz, эрке бала. Муну аласыз дагы, азыр кайрадан ыргытасыз. Бирок карап туруңуз, кайсыл маалда ыргытасыз өзүңүз билесиз. Ар жака өтүп алыңыз. Ким? Эми ким жаныңыздагыларды көзөмөлдөңүздөр. Айларды шиберлесе талабы, кой тарткандар бүт чогулуп балабы, атандашып жылдыздарга ышкыбоз. Айлы күндө биз ойнодук ак чөлүмү. Айлы күндө биз ойнодук ак чөлүмү. Мен ырыктым, менден мурда бекиткин, кыйганы жок менден башка сен эч ким. Жалгыз менен сезишиме Азыр эми бул жерде биз калыстардын өзүбүзчө кеңешип, Муслимова эки жамааттын бирден упайга ээ болду. Эми бир үчүнчү чечүүчү оюнду жарыялап көрөлү деген сунуш түшүп атат. Азыр анда эрке бала кайрадан алып бар дагы эми өзүң ушундай бир көрүнбөй тургандай, таба албай тургандай кылып өзгөчөлөнтүп бекитип келиңиз. Биз ошол нерсени суранабыз. Анан калгандарыбыз болсо албетте эң биринчи упайга ээ болгон Арашан командасына кол чаап койсоңуздар. Андан кийин болсо Хан Теңири командасына кол чаап коюңуздар. Эми үчүнчү чечүүчү оюнду жарыялайбыз. Азыр эрке бала даяр болсо, даярмын деп айтып келет. Даярбызбы? Эрке бала даярбы? Даяр. Кеттик анда. Чуркадык, издейбиз. Айларды шиберлесе талабы, кой тарткандар бүт чогулуп балабы, атандашып жылдыздарга ышкыбоз. Айлы күндө биз ойнодук ак чөлүмү. Айлы күндө биз ойнодук ак чөлүмү. Мен ырыктым, менден мурда бекиткин, кыйганы жок менден башка сен эч ким. Жалгыз менен сезишиме себепкин, учкундары көзүмдөгү чекиткин. Учкундары көзүмдөгү чекиткин.
бүт чоғулы бала көп, атандашып жылдыздарга ышкыбыз. Айлы түндө биз ойнодук ак чөлүмү. Айлы түндө биз ойнодук ак чөлүмү. Айлы түндө биз ойнодук ак чөлүмү. Азамат, ең соң жолды. Мына эми келиңиз. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге. Урматтуу бүгүнкү мына ушул ак чөлмөк оюнубуздун катышуучулары, сиздерге аябай чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте, мына ушул биздин унутта калып бараткан оюндарыбызды, улуттук баалуулуктарыбыздын катарына кирген улуттук оюндарыбызды мен ойлойм, мынакей сиздердей биздин катышуучулар, оюнчулар бар. Демек, кийинки муунда биле жүрөт. Бүгүнкү күндө ак чөлмөктө бир жамаат эки жолу жеңишке жетишти окшойт. Анда сиздин сөзүңүздү уксак. Ооба, албетте, ушул кыргыздын оюндарын бул ак чөлмөк менен гана чектелбестен, бүгүнкү күн менен чектелбестен учугубуз уланып, кыргыздын каада салтын көтөргөн ушундай жакшы мекенчил жаштардан, мекенчил адамдардан болуп өсүшүңөрдү каалайм. Бүгүнкү жеңиш ким тарапта болду? Жеңиш албетте кан теңири болду. Арасан дагы мыкты ойноп берди. Бүгүнкү оюнуңуз кут болсун. Дайыма аманчылыкта кыргызыбыздын каада салтын, маданиятын көтөрөлү. Чоң рахмат. Анда эмесе, ардактуу замандаштар жана ошондой эле биздин теле көрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, ак чөлмөк теле долбоорубуздун бүгүнкү чыгарылышы Ак суу жергесинен болуп отурат. Жалпы эле Ак суунун жаштары бүгүн ак чөлмөк ойногону мына ушул куттуу жерге чогулушту. Сиздерге рахмат. Анда эмесе мына ушул биздин бүтүндөй кыргыз журтчулугун аралап,
улуттук биздин баалуулуктарыбызды өз программасынын ичине камтыган биздин ак чөлмөк айыл кештери долбоорубуз бүтүндөй кыргыз журтчулугун араламакчы. Ал эми бүгүнкү мына ушул ак суу жергесине келип отурганда өздөрүнүн көмөгүн көрсөтүп, кантсе дагы мына ушул жаңы долбоордун жүрүшү кандай болду экен деп албетте кызыктар болуп отурган биздин көрөрмандар арбын. Мына ушул кантсе дагы бүгүнкү күндө ак суу райондук бүтүндөй жакшылыктарды ишке ашырып жаткан мына ушул жергиликтүү жетекчиликтерди айтпай кетпесек болбойт. Себеби бизге мынакей жакындан жардам көрсөтүп, колдоо көрсөтүп, өздөрүнүн алгы сөздөрү менен келип отурган сыйлуу конокторубузду биздин микрофонго чакырмакчыбыз. Анда эмесе бүгүнкү салтанаттыбызды ачып берүү үчүн сөздү Ак Суу райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Насыров Мунарбек Жумабаевичти жана ошондой эле Ак Суу райондук ардагерлер кеңешинин төрагасы Асангазиев Бактыбек Бейшебековичти жана ошондой эле мына ушул Ак чөлмөк айыл кештери долбоорубуздун автору Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Абдывали Акимбековдорду чакырып койсок. Анда эмесе мен азыр мына ушул биздин көрсөтүүнүн жыйынтыктоочу сөзүн биздин Ак Суу райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Насыров Мунарбек Жумабаевичке узатмакчымын. Арыбаңыздар, бүгүнкү Ак чөлмөк айыл кештери теледолбоорунун катышуучулары мына бүгүн биздин Ак Суу районунда ушул айтылуу Алай районунан берилген эстафета биздин Ак Суу районунда өтүп жатат. Бул ак чөлмөк айыл кештеринин өткөрүүнүн максаты ушул акыркы кезде биздин улуттук нарк насилде унутулуп бараткан улуттук оюндарыбызды кайра жандандыруу максатында урматтуу президентибиздин жарлыктарына ылайык өтүп жаткан долбоор ЛТР телерадио компаниясынын колдоосу менен ошол уюштуруусу менен өтүп жатат. Мен бардык ушул бүгүнкү кечеге катышкан катышуучуларга терең ыраазычылык билдирем. Өзгөчө ушул ЛТР телерадио компаниясынын жамаатына, ушул долбоордун автору Абдываловага ыраазычылык билдирем. Ар дайым Кыргызстаныбызда жакшылык, тынччылык болсун. Биз кийинки кезекти ушул Ордолу Ош облусунун Кара Суу районуна узат. Анда эмесе келиңиздер, көрсөтүүбүздүн соңунда мына ушул проектти, мына ушул долбоорду, теледолбоорду бүтүндөй кыргыз журтчулугуна жайылталы. Кантсе дагы Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгын жана ошондой эле улуттук нарк насилди улай уюштурулган биздин көрсөтүү бүтүндөй кыргыз журтчулугуна жагат жана орун табат деген жакшы ниетте мен ушул программанын автору Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Төкмө акын Абдывали Акимбековго сөз бермекчимин. Чоң рахмат. Урматтуу калың журт, урматтуу Ак Суу өрөөнүнүн жалпы бул жердеги өнөр ээлери, Мунарбек Жумабаевич сиздерге, жалпы облустун жетекчилерине, сиздин администрацияга, ЛТР мамлекеттик теле радио компаниясынын жетекчилигинин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Максатыбыз Жети Дубан жергесинде ата бабаларыбыз бизге улап берген улуу наркты улап жаштарга, калың журтка кайрадан жаңыртып кетүү. Биз максат кылдык. Оштон мына Алай жергесинен сиздерге келди. Эми сиздерден биз Ош облусунун Кара Суусуна алып кетип атабыз. Ушул кут төгүлгөн манасчылардын мекени болгон бүгүн Манас Ордодо сиздер жакын деле курдуңуздар эле. Ошол ордонун алгачкы мындай айтканда чоң жышаанында бул чоң долбоор башталып отурат. Ылайым ушул жерде кут төгүлүп, өнөрдүн үнү жаңырып, ыр жаңырып, биздин салтыбыз кылымда улана беришине биз тилектешпиз. Бар болуңуздар. Көл қасиетті менмендеген
шиберлі сөз талабы, бой тартқандар бүт жоғылы балабы, атандашып жылдыздарға ұшқы боз. Айлы күнде біз ойнадық